Sizge bir Kırgızdın nakıl gebi menen kayрылуу жасады. Мен ошону цитата келтирип койгум келип атат. Султандын сөөгүн кордобойт деп, ушул сөздү айтуу менен анан өлкөгө ушул Акаев менен Бакиевди алып келүү маселесин көтөрүштү да. Анан мына ушул маселе аксакалдар тарабынан көтөрүлгөндөн кийин эле бүгүнкү күндө коомчулукта чоң талкууну жаратты. Аны менен катар эле бир катар саясатчылар дагы, ошондой эле бүгүнкү президенттикке бараткан талапкерлердин арасында дагы өз пикирлерин билгизгендер болду. Акаевдин арты менен Бакиевди алып келүү, мындайча айтканда ушундай бир махинациясы жүрүп атат дегендей бир тариздеги ойлор айтылып кетти. Буга сиз кандай жооп бере элеңиз? Буга мен шайлоочулардан да ошондой талаптар түштү, аксакалдар айтып атышты. Мен жооп бердим. Эгерде элдер каршы болбосо, көпчүлүк эл ошол эле Аксы окуясындагы каза болгон жарандарыбыздын туугандары, жакындары каршы болбосо, ошол эле 7-апрелде каза болгон жарандарыбыздын тууган уруктары, жакындары каршы болбосо, анан көпчүлүк эл колдосо, алып келсек болот деп айттым муну. Бул эми эл менен кеңешип чече турган маселе. Мисалы, Акаевдики проблемасы ошо Аксы окуясы боюнча, алардын койгон баягы талабы, анан күнөөлөп атканы ошо аксылыктардын Акаев аттырган деген күнөөнү коюп атышпайбы, тагып келе атышпайбы ошо 17 жылдан, 18 жылдан бери эле. Анан Бакиевдики болсо баягы 7-апрелдеги окуялар боюнча. Ошондуктан эгерде ошондой эле талап кое турган болсо элдер, анда биз эл менен кеңешебиз. Ошол аксылыктар менен кеңешебиз, 7-апрель менен кеңешебиз, апрелчилер менен. Алар эгерде кечире турган болсо, анда алып келүү маселесин карайбыз.